Ооба кызым. Kaçan gelesiniz? Жумуш Sağlıklı. бүткөндө барам кызым. Ушул жылдын 17 апрелинде ЛТР коомдук телеканалынан Жалал Абад облусунун Сузак районундагы коронавирус илдети жуккан алгачкы жарандар катталган айылдагы карантиндик санитардык посттордо турган милиция кызматкерлеринин камсыздалышы боюнча маалымат берилген. Жоксузбу деген баланын мээримдүү сөздөрү кызматкерди ан сайын шыктандырып турат. Милиция кызматкерлерине мамлекет тарабынан көңүл буруу жакшы, бардыгы жакшы, тамак аш, транспорт каражаттары баары чечилген, бардыгы жакшы. Болгону ушу мамлекетке жардам кылышыбыз керек, үйдө отурушубуз керек, көчөлөргө көп чыкпашыбыз керек. Багуна ЛТР келип тартып кетип, форма берип, кийип түшүртүп, форманы чечип алып койду. Форма жок эч кимисинде. Буга байланыштуу социалдык тармактарда милиция кызматкерлери камсыздалган делген маалымат чындыкка дал келбейт деген негиздеги тасмалар тараган. Муну постобуз Благовещенканын 4 көчөсү, главный. Багуна ЛТР келип тартып кетип, форма берип, кийип түшүртүп, форманы чечип алып койду. Форма жок эч кимисинде. Эч кимисинде форма жок. Форма 3 мал тамак аш деген тема ал. Жалган жашык. Эч кимисинин формасы жок мына. Өздөрүнүн алган формасын кийип эле жүрүшөт. Маска деле жок. Бензин мына өстү. Ушундай кыйынчылыкта отурабыз. Балдар кетелектер машинасы балдарыбызды сәл аркапке бергиле. Буга байланыштуу Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча комендатуранын басма сөз кызматы төмөнкүлөрдү билдирди. Милиция кызматкерлери боюнча тартылган видео чындыкка дал келбейт. Анткени ал атайылап уюштуруу иш-чараларына көз сүйкөө максатында тартылган. Видео тасманы иликтөө учурунда аныкталгандай, милиция кызматкерлеринин күндүзгү жана түнкү нөөмөттөрдүн алмашып жатышкан учурунда атайын коргонуучу костюмдарды чечип, алмаштырып, кайра кийгенге чейинки убакыты атайылап тартылган. Ал эми кызматкерлерди ташыган автоунаанын токтоп турган учурунда бензин керек деп кошумча сүйлөп, атайын жалганды чынга айлантуу максатында тарткандыгы белгилүү болду. Бул жалган видеонун таралып кетишине ошол блокпосттордо кызмат өтөшкөн кызматкерлер катуу капа болушуп, аны сынга алышып, бул видео тасмалардын чындыкка дал келбестигин, берилген тамак аштардын артып калган учурунда атайын желим идиштерге салып алып кетип жатышкандыктарын, ар күн сайын кызмат өтөөгө кирээрдин алдындагы нускамалар учурунда медициналык бет каптардын жана кол каптардын, антисептикалык каражаттардын таркатылып, жетиштүү деңгээлде берилип жаткандыгын, ал эми видеону тартып жана тараткандарга атайын чара көрүүнү билдиришти. Тактап коелу, бул видео толук монтаж экендиги байкалат. Учурда аталган видео тасмалар боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча ички иликтөө кызматы тарабынан кызматтык иликтөө жүргүзүлүүдө. Кетелектер машинасы балдарыбызды сәл аркапке бергиле. Өткүрбек Рахманов, регион.